эки куламын кармап алып, бетимди кармап алып, бир топко чейин ошо оозумду сорду дейт. Өзүнүн шымын шыпырды деди. Сийген жеримди кармалып койчу деп. Мага ошо колун салды деп. Колун салганда ооруп кетип анан сийип алдым деди шымга. Магазинге да чыга албай калдык ошочу. Ар бир магазинге кирип биз жамандашат. Дальше уже жашообузду да башка жака көчүп кетебизби, ошол өзгөртпөсөк. Бизге тынчтык бербей калышты. Мондай сүрөт тартыптыр. Бул сүрөттү деле мага көргөзгөн эмес. Вы мне хорошая, я плохая дейт. Биздин үй бүлөбүзгө негизи эле кысым болуп атат, чоң эле кысым болуп атат. Адвокатым либо тигил тарап жака сатылып кеттиби, кызым акыркы сотто айтып атпайбы, колун салган эмес, ошол психологко айтып атпайбы, колун эмес, ошол сийген жерин салган депчи. Ошол жеңелер айтыптыр. Ошо следовательге берген акчаны силерге берели, арызыңар алып койго деп. Чачын жууп баштады. Отурган жерден эле башым деп. Чачы башын жумалап. Амансыздарбы көрөрмандар. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында Чүй облусунун Сокулук районунда кейиштүү бир окуя катталган. Анда 40 жаштагы кошунасы өзүнүн 3-класс кызга ыдык көрсөткөн деп шектелүүдө. Бүгүн бизге ошол жабырлануучу кыздын апасы Айжаркын Мамытбек кызы кайрылган. Саламатсызбы? Ушул окуя тууралуу айтып берсеңиз, бул кандайча болуп кетти, мындай кейиштүү окуя? Бул окуя 12 апрель күнү болгон. Өзүм 3 баланын энесимин. 2 кыз, 1 уулум бар. Жабыр калган ошо менин улуу кызым болуп атат. 3-класста бүттү. 12 апрель күнү биз жолдошум экөөбүз эмгеге жумуштарыбыз менен кеткенбиз. Колумда ошол 8-9 айлык кызымды атама таштап. Кызым өзү түштө окуйт, түшкү сменде. Балам эртеменки сменде окуйт. Кызымды ошо школго барыр деп биз үйдөн саат 11:30 чыгып кеттик. Ал күнү ошол кызым эрте келген экен үйдөн сабактанчы. Биз жумуштарыбызды бүтүрүп, жолдошум экөөбүз саат 3:30 келе атсак, ошо кызым алдыма тосуп чыкты. Ошол кошунанын үйүнүн жанындабыз почти ошол жак. Үйгө бир 50 метрдей калган. Колун булгап чыкты, машинаны тосуп. Токтоп эле сурадым, эмне болду десем, мама ошол бөбөгүмдү издеп келеличи деп. Атасынан бөлгүсү келген окшойт. Анткени ошол атасынан бөлгүсү келип, айтып бергиси келгенби, ушу болгон окуяны. Анан мен айттым, сен барып иниңди таап үйгө кел эртерээк. Мен кичүү эмеңди, кызымды барып карай берейин дедим. Ал инисин издегени чыккан бекен? Ал ушул нерсе болгондо, ошо атам кызым школдон келгенде иниңди чакырып кел дептир да. Ал көчөдө ойноп жүргөндө? Көчөдө ойноп кеттир. Анткени эртеменки сменде окуйт, ошо саат 11-де уже үйгө келип калат албаган. Анан биз кеттик, кызым баламды издегенде кетти. Эшиктин алдына келип токтоду. Токтоп эле мен үйгө кирип кеттим. Жолдошум эшиктин алдында калды. Үйгө кирсем, ошо атам акча сурап калды менден. Мен тамеки алат элем, тыйын берчи деп. Акча берсем чыгып кетти. Мен кичүү кызым менен үйдөн памперсин алмаштырып эшикке чыксам, ошол кошуна атам, жолдошум эшиктин алдында турушуптур. Кошуна киши масабыл экен. Атамды колтуктап эле ылдый жүрү деп ушундай сөздөр айтып атты. Анан машина жөндөдө кеп кылып отуруп сөйлөшүп калды ошол жерде. Аңчы эле ылдый жактан кызым менен балам келип калды. Менин жаныма келип эле эме деди кызым. Мама алдыбай ошо кызыма ыдык көргөзгөн кишинин атын айтып, сүйлөшпөңүзчү, кет деп айтыңызчы деди. Эмне болду десем, ошо үйгө кирсеңиз мен сизге бирдеке айтып берейин деди. Үйгө кирдик, жолдошум экөөбүз кызымды алып, балдарды алып үйгө кирип эле. Кызым айтты, папам чыгып турсунчу деп. Жолдошум сразу эле чыгып кетти, чыгып кетип эле. Кызым айтты ошо эме деп.
мама ошо мени ошентип гаражга алып кирип биринчи айткан сөзү ошо бирдеке көргөзөм дептир. Анан гараждын ичине киргенден кийин уже акча берем деп айтыптыр да. Оозуман ошо эки кулагымды кармап алып, бетимди кармап алып, бир топко чейин ошо оозумду сорус дейт. Ошо кошуна кишичи. Мен жаман болуп кетип эле сурадым, башка эчтеке алган жокпу десем. Биринчи ошо өзүнүн шымын шыпырды деди. Шымын шыпырып ошо сийген жеримди кармалып койчу дептир. Кызым жок, кармабайм, мен кете берейин, ошо энимди издеп келейинчи деп. Тайтам урушат десе, азыр кое тур, мен азыр деп акча берем десе, толтура деп кармаптыр да кызымдычы. Анан ошол мен сага өзүңө эчтеке кылган жокпу десем, мага ошо колун салды деп. Колун салганда ооруп кетип, анан сийип алдым деди шымга. Анан ошол жерден эле уже дальше угуп албай да калдым, чыдай албай да калдым. Жолдошум чакырып эле айттым, ушинтип гаражына алып кирип алып ушинтиптир го десем, жолдошум эмне бул келеси болуп калган го деп жинденип эле чыкты, эшиктин алдына чыгып эле 102-ге чалдым. 102-ге чалып ошол биздин райондун, биздин айылдын ошол участковыйлардын номерин сурасам берди. Чалсам ошол помнун ошол мен номерин бериптир. Эч ким алган жок. Жолдошум экөөбүз машинага отуруп эле жүрүп, анда өзүбүз бара берели, участковыйга барып келеличи деп жолдон чыгып эле эметтик. Атамы жолуктум, магазин жакта. Атама айттым, барып срочно үйгө барыңызчы. Тиги кошуна ушинтиптир го десем, атам жинденип түз үйгө барыңызчы деп сурандым атамды. Балдарды караңыз депчи, балдардын жанында отуруп туруңуз деп. Атам кетти, кетип эле биз ошо участковый жака келдик. Мен арыз жазар менен оперлерге, өздөрүнүн группасы бар экен, ошо оперлерге айтып эме кылышты. Биз чакырганда ошо участковый байкелер, оперлер чакырып келгенден кийин эле участковый байкелер менен алып чогуу эмеге бардык. Кошунанын үй жагына. Кошунанын үй жагына келип токтогондо ошо кызыма тиешкен киши топтолуп, кишилер менен туруптур. Ал кишини көргөндө мен уже кармана албай калдым өзүмдү. Барып чаап да жибердим. Эмне кылганың бул? Ошол өзүңдүн семьяң бузган, нас келгенсип, ошол менин семьям калды деп. Менин кызым калды сага деп. Десем, мен сага эмне кылдым деди. Сен менин кызыма эмне кылдың ошо деп. Ошо баштан ары чаап жибергем. 4-5 жолу чаптым. Чапсам, аркаман участковый байке келип эле болду, өзүңдү кармай жиберкин деп калды. Үй жактан ошо үйдөгүлөр жүгүрүп келип калышты жаныма. Оперлер болсо баягы видео снимок кылат экен, телефонго тартып, ошол жерден кызыма сурап, эмне болду эле көргөзүп бер деп. Кызым ал жерден да эчтеке толком айтып бере алган жок. Бирөөсүн айтса, бирөөсүн айтпай. Анан биз роудага кеттик, Сокулский роудага. Биз барсак, замначальник тособу айтты, мен бул окуяны угуп алып, мен жаман болдум деди. Сиздер менен ошо беседа өткөрөйүн дедим беле деп, өзүнүн кабинетине алып кирип сүйлөшкөнгө аракет кылды, бирок кызым ал кишиге да айтып бере алган жок. Тоже үстүнөн айтып эле. Биз сурандык ошол жерден, аял киши следователь бергилечи, балким ошол айтат деп. Аял киши следователь бергенден кийин анан кызым ошол жерден төкпөй чачпай мындай баардык нерсени айтып берди. Мен ошол биз следовательдин кабинетинде отурганда кошунамдын бир туугандары уже ошол жерге келип калыштыр. Мен жолдошум менен байкем сыртта машинада отурганда. Райондук милиция бөлүмүнө келип калышыптырбы? Роудун алдына келип калышыптыр.
келип эле ошол жолдошум айтыптыр, арызыңарды алып койгула, биз ошол следовательге берген акчаны силерге берели депчи. Жолдошум ошол укканда эле жини келип, булар адам деле эмес экен деп машинага отуруп алдым деди. Анан байкеме ошол көп нерсени айтышыптыр. Бул өчүшүп атат деп кошунамачы. Ал кошунама деле мен өчүшкүдөй эчтекем деле жок. Ал менен чай ичип киришпейм деле, катташпайм деле. Ал айылдан мен негизи эле мындай эч ким менен катташпайм деле, өзүбүз менен өзүбүз жашачубуз да. Жеңеси, эки жеңеси барыптыр. Бир жеңеси ошол мен кошунам болуп жашайт. Ошол жеңелер айтыптыр, ошо следовательге берген акчаны силерге берели, арызыңар алып койгула деп. Биз роодун ичинен эмени сурак бүткөндөн кийин кызымды алып алып уже түн болуп кетти. Үйдү көздөй кеттик. Сыртка чыкканда мен туугандарым менен сүйлөшкөн да жокмун, сүйлөшкүм да келген жок ал моментте. Үйгө келдик. Эртеси күнү ошол суббота күн болчу. Суббота эртең менен эрте экспертиза түшкө чейин иштейт дегенден эртең менен бардык. Барып экспертизадан өтүп келатсак, ошол кошунам чалды. Сенин үйүңдө ошол кызыма ыплас иштердин көргөзгөн бир туугандары үйүңдө отурат деп. Атама келип айтышыптыр, силердин колуңарды ошо кур калтырбайбыз. Ошо кызыңар менен сүйлөшүп, заявленияны артка алдыртып бергиле депчи. Атам айтыптыр, бул менин неберем, кызымдын кызы, мамасы менен сүйлөшкүлө, силердин кылганыңар туура эмес деп айткандан кийин кетишиптир. Мен барсам уже үйдө жок экен алар. Мен ошентип сотко канча күн калганда, бир 5 күн калганда адвокаты чалды. Мен ошол адвокат болом, сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Анан макул деп Молодая гвардия жактан жолуктук, сүйлөштүк. Анан келип алып ошол мени кайра кекетти да, сенин эмне деген оюң бар депчи. Мен айттым, ошол камалсын, ошол жазасын алсын. Анткени ага чейин уже кызымдын жанагындай ооруп дагы уже больницадан башыбыз чыкпай калды да. Айтсам эме деди, мен сокулуктан выходной күнү болчу. Сокулуктан бери выходной күнү мояка темселеп жөн эле келдимби деди. Адвокатычы. Мен аны кыйнап чакыргансып. Жолдошум ошол жерден жини келип айтты, сенин бирөө кел деди. Кете бер бар деп. Десе анан ошол жерден кайра адвокаты бизди эме деп токтоп тургулачы, сүйлөшөлүчү туугандар деп ушинтип токтотту да. Анан акча адвокаттын оозунан ошол 100 000 деген акча чыкты. Сөз. Кеттик ал күнү. Биз акчаңардын кереги жок, ошол камалсын деп. Кетсем ошо ойлонгулачы деп калган. Ушул окуядан кийин кызыңыздын абалы кандай? Ооруканаларга каттап аттык дедиңиз, психологиялык абалы жакшы элеби, жалпы эле ден соолугу? Жалпы ден соолугу биз экспертизадан өткөнбүз. Өзүңүз көрүп, бул жерде көрсөңүз. Психологдордон, психиатрлардан өткөн, советский Донецкийден өткөнбүз. Экспертизабыз баарыбыз бар. Кызым сразу монтип ооруп калган жок. Бир жума, 10 күнгө жакын уже эмете баштады. Буттары шишип, эң биринчи ошол буту шишип кетти да. Буту шишип, көгөрүп, как будто бирөө уруп салгандайчы. Третий детскийге бардык, ал күнү ошол кыдырбаган больницабыз калган жок. Бирде больница эмени кое албай койду, диагнозду. Анан ошо третийден бизде акырында айланып барып, ошо кайра третийге бардык. Барып, эметсек бизди капать этти. Мочегонный капать этишти. Баягы шишиктерди тарасын депчи. Бир күн ошол жакта жатты, временный эмесинде, палатада жатып, анан эртеси күнү чыгып кеттик. Буттары баягы шишиги тарагандан кийин гематологдорго да алып бардым. Ал жактан да это биздики эмес деди. Аллерголог алып бардым. Аллерголог деди биздики эмес деп, ошол баары тең өзүнө исключение кылышты да. Акыры ошол эме деди. Кыз катуу стресс алган.
уже от стресс у нее денесине мындай чыгып атат деп айтышты да. Мындай высыпание бүт ошол стресстен деди. Психолог эң биринчи психологубуз барганда ал киши айткан, кызыңар аябай замкнулась, катуу стресске кирип кеттир деп. Экинчи эме болду кызымдыкы. Үйдө отурганбыз. Чачын жууп баштады. Отурган жерден эле башым деп чачы башын жуумалап, сүйлөсөк сүйлөбөгүлөчү деп башым эле ооруп атат депчи. Анан баягы коркуп кетип көчөгө алып чыктым. Аба жетпей атат деди да. Аба жетпей эсин алып жыгылган да күндөр болду. Ошол третий детскийден кислород коюп өзүн алып келишти да. Мен ошол Instagram баракчама ошонун баарын жүктөгөм. Ошол как доказательство катары эл көрсүн деп. Анан ошол эшикке көтөрүп эле чыксам, колу тырышып көп болуп кетти да. Аба жетпей атат, мен дем ала албай атам деди. Колу тырышып баягы эмеге жөнөттүк, третийге жөнөдүк. Аяка барсак уже эме деди, биз эчтеке кыла албайбыз, эмеге психбольницага баргыла деди, Донецкийгечи. Психиатрический уже биздин эмеге жатпайт, бул баланы капать эте берип бөйрөгүн эмете аласыңар деди, отургузуп аласыңар деди. Донецкий ошол РЦК деп коет экен, ошол барсак эме деди, жаткыргыла деди, бирок кыз учетко алынып калат деди. Мындай психологиялык жактан оору деген. Ошондой эмеде алып коюшат окшойт да. Ошо учетко алабыз, анан жаткызабыз деди. Мен кантип кызымды жаткырып коем ал жака, ошондой учетко коюп, кийин келечеги эмеде эле тиет да бул. Жаткыра алган жокмун, үйгө алып кеттик. Успокоительный бергиле деди, успокоительный бердик. Мен ошол күнү деген Instagram баракчама жүктөгөм, аны да ушундай болуп атабыз десем, бери врач эже келди, ошону көрүп калып, өзү врач эже экен, ошол келип кызымды кошо успокаивать этип, дарылардан бери өзү алып берип, ал эже муну бер деп, ошол детский врач экен. Кызымды өзүнө келтирип, мени ошо успокаивать этип, кызымды народныйга алып кирип, толтура татуу алып берип, көңүлүн ачышып, анан үйгө кетирген. Азыркыга чейин бирок ден соолугу 100% жакшы дебейм. Замкнутая дагы эле, отуруп алып ыйлай берет өзү менен өзү. Коркот. Үйдө мисалы үчүн бул комнатадан бул комнатага мен чыгып кетсем, калбайт тиги комнатада жалгыз. Обязательно менин аркаман чыгат. Балдарымдын өзүнүн комнаталары бар болчу, өзүнүн комнатасында жатпайт азыр. Менин жанымда жатат, корком деп. Анан психологко дагы айтыптыр, сүрөт тартып бер деп эме кылган го. Сүрөт тартып берсе ошол шайтан деп тартып берилиптир. Кандай кылып тартып турган? Ошол мен ошол сүрөттү мен тарта алып калыптырмын да. Ошол шайтан көргөн, бирок аял киши болчу да. Анан бул эмне десе, бул ушу шайтан мага ушул окуядан кийин келет күндө кечинде деп айтыптыр психологчу. Ошондой эмелдер болду азыр. Кызымдын ден соолугун ошол дальше мындай оңдогонго аракет кылып атабыз. Болгон эмебизди жумшап. Жакшырып баратабы азыр? Башында эмеге караганда азыр жакшы. Бирок болот моменттер жандай панический атака салып өзүнө ушинтет. Мурда кандай эле, андай адаттары жок беле? Бул ушу улуу кызым, ушу именно улуу кызым төрөлгөнү дагы өзүнүн срогунда төрөлгөн. Мындай элементарно грипп менен дагы оңой менен оорчу эмес. Эч кандай оорусу карточкасынан бери апарып бергем психологдорго. Эч кандай оору менен ооруган да эмес. Ошол мурдакы салыштырмалуу азыр аябай эле айырмасы чоң да. Баягы күлүп жайнаган кызым жок. Всегда задумчивая, мындай ойлонуп отуруп калат. Үйдө отурат, үйдөн жанагындай бисероплетение өзү менен сүрөт тартып, сүрөттү башынан эле тарткан жакшы көрчү. Анан кийин окуя болгондон кийин ушундай моменттер да болду. Кыздарды көчөгө чыкса, монтип кыздар, кичинекей кыздар, ушу кошунан балдар эле эметип атышты да. Сен школго эмнеге барбайсың десе, көрсө ошо сен зордукталган кыз турбайсыңбы деп ушинтип
жаман кылган күндөр болду. Даже төшүнө бир жолу ошо таш менен чаап салган бир кошунун балдары ушундай күндөр да болду да. Кызым көчөгө чыкты дегенде эле баягы ыйлап кирет. Анан бир сүрөтүн ала келгем, ошо сиздерди көрсүн деп. Ошо моундай сүрөт тартыптыр. Бул сүрөттү деле мага көргөзгөн эмес. Тартып туруп ошол терезеге коюп коюпту да. Анан жолдошум айтып калды, карачы могу эмен тарткан сүрөтүн деп мындай сүрөттөр тартчу эмес эле го деп жолдошум көтөрүп келип калды. Анан бул ошол бул ошол эмесин дьяволду тарттыр да, өзүнөн сурасамчы. Анан бул эмнеге бул жагы мен, бул это я, это мама деп коюптур. Жакшы жагы мен, бул жаман жагы мен, тиги это я деп коюптур кызым өзүнчө. Анан эмнеге бул сүрөттү тарттың десем, вы мне хорошая, я плохая дейт. Анан эметтим, баягы сен жакшысың депчи. Эмнеге плохая деп эсептейсиң десем, ошол мени элдер ушинтип атпайбы дейт. Зордукталган кызсың деп атпайбы деп. Ошон үчүн мен плохаямын деп айтты да. Ошол күндөн баштап кызым дагы балам да барбай калган жок. Анткени эме болуп, кызымды огуш бетер давить этип туруп алышты да. Ошол күнү эле бул окуя жайылып кеткен бүт аялдарга. Ар тарап жактан ошо басым болуп атат. Башынан эле башталган бул нерсе, дагы деле болуп келатат. Морально чын айтсам чарчадым. Бирок баягы кызым үчүн күрөшөм до конца. Эл колдоп атат. Ал жактын ошол элдин күчү менен ушул нерсеге жеттим деп айта алам. Конечно, оор ал жакта ошол айылда бизге жашаш, анткени алар көп, биз бир семьябыз дегендей. Кызымдар келип атат, болуп атат. Даже ошол интернет аркылуу да уже келе баштады. Мени көргөн кызым мени сезет, мен ыйласам кошо ыйлайт отуруп. Жаман болсо айтат, эмне болду мама, эмне болдуңуз мама деп сурайт. Бул айлана чөйрөнүн таасири деле өтө көп басым болуп аткан турбайбы? Ооба, бул деген азыркы ошол 4 ай болду, апрелден бери 4 ай болуп калды. Ошол баарыбызча биздин үй бүлөбүзгө негизи эле кысым болуп атат, чоң эле кысым болуп атат. Анткени бул кызыма ырдык көргөзгөн кишинин туугандары бүт ошол жакта, классташтары, ал киши деген ошол түйү ошол жактан болот. Эки жагыбызда мындай айылдар бар. Бул айыл негизи кичинекей эле айыл. Анан 2-3-4 айылга бөлүнгөн. Каждый айылда бир туугандары бар. Ошол булар бизге бизди силер жалгызсыңар, силер көчүп келгенсиңер. Анан биз биякта местныйбыз деген эмени кылып атышат. Канча жылдан бери жашайт элеңиздер ал жакта? Биз аяка мен 3 жашымда көчүп келгем. 30 жылдан 100 болуп калды уже. 28-29 жыл болду уже жашап атканыбызга. Сот болдубу бул ишке карата, шектүүгө карата кандай чечим чыгарды? Акыркы сотубузда ошол кызымды алып бардым сотко. Андан мурунку сотто алып кел деди судья. Мен жакшы эле эме кылдым, алып келбей эле коеюн, анткени ооруп атат өзү деп десем болгон жок. Адам тагдыры чечилип атат деп алып бардым. Алып баргандан кийин кызым баягы эмелерди, эркектерди көргөндө ичинен аябай жаман болду. Прям мен даже түшүндүрүп бере албайм ошол кызымдын состояниясынчы. Жаман болуп эле ыйлап, судьяга айтып бере албайм. Эркек кишилер тургандайынан. Акыры ал жакта психолог бар болчу, соцзащита бар болчу. Ошол аял кишилер эркектерди жаап, анан кызымды ошол судьянын жанына алып барып, анан ошонун жанынан айтып берди. Ошондой ыйлап атып, аябай жаман болуп атып айтып берди. Мен айтып бергенден эле айттым, баягы кызымды сыртка чыгара берейинчи депчи. Судья макул чыгар деди. Чыгаргандан кийин туугандарыма бердим. Ал жакта подружкамдар болчу. Подружкам айтат, аябай жаман болду деп, эсин жоготуп, бетин жууп араңын өзүнө келтирдим деди. Куп-кол эле эметип калды дейт, эсин алып жыгылып калды дейт. Ошо негизи панический атака салганда ушинтет да. Ичине нерв болгондо эле ушинтип куп-кол эле дем ала албай ушинтип калат. Ошол башында эле эң эмеси ошол болгон. Мамам шымыма сий болуп атам деп келип атты. Чыгып кетип атат деп. Психологдор ошо коркуп калган
болот дейт, ошо стресстен бала. Ошол күнү айып берки кошунамды күнөөлүү деп тапты, соттолду. 8 жылга kesкен райондук Сокуловский райондук соту. Кошунам тарап жактан видео келген. Ал жакта видеодо Бул күнөөсү демек 8 жылга кетсе күнөөсү далилденип турду райондук сотто. ооба, Эмнелерди, видео материалдар, кандай далилдерди көрсөттүңүздөр? мен жактан ошол мен жактан бүт экспертиза болду. Анан бул жактан видео деген тигил тарапчага алып келди. Ошол берки гаражынын маңдай жагында кошунасы жашайт. Кошунасынын камерасы бар да. Ошол камерада баары түшүп калыптыр. Кызымдын башында кызым кирип чыгып гаражга ушинтет экен да. Анан ошол 3-чү жолу киргенде гараждан 4 минут канча секунда чыкпай, анан почти 5 мүнөткө жакын деген анан кызым биринчи чыгат. Ошондон анан Бул учур кирип чыккан учур эле көрүнүптүрбү? Мындай гараждын ичи ал көрүнбөйбү? жакта деген камера деген гараждын сыртында турат да. Бирок ошол кызымдын кирип чыккандары бүт ошол түшкөн да камерага. Минутасын ошо баарыбыз ошол жерден прокурорлор дагы, адвокаттар, судья да көрдү. Ошол 5 мүнөткө жакын жок болуп кеткен. Судья сурады, кошунаман эмне кылдың 5 мүнөт десе, эме деди. Менден акча сурап кетпей туруп алды деди. Кет десем да чыкпай койду деп. Ушундай жооп берди. Ал видео сиздерде барбы? Көрсөтсөк болобу? Менде видео жок. Бирок ошол эми биздин ишке тиркелген видео. Сиздерге бербей жатабы ал видеону? Ал видеону деген ошол следователь кагаз жазып берет турбайбы? Ошол жазып берсе анан алат экенбиз да. А так бизге негизи мен барсам мага бербейт экен ал жак. Бул айыпкер өзүнүн күнөөсүн мойнуна алдыбы, сотто эмне деди? Же кандай көрсөтмө берди? Айыпкер башында эң биринчи сотубуз онлайн болгон. Онлайнда неме деген, жартылай мойнума алам деген. Экинчи, үчүнчү сотубуз жылып кетти. Анан следствие жүрүп атканда следовательге тоже мойнуна жартылай алам деген, ал жактан мас болуп калыптырмын деп айткан. Өзү ошол мас болуп калган, өзүм окугам да ошол немени. Онлайнда ошонун биринчи сотубузда ошентип айткан, жанагынтип жартылай мойнума алам деп. Акыркы сотубузда уже мойнума албайм дейт эчтекен. Сиздер айтып атасыздар, бул кызыбызды канча ооруканага алып барды, канча психологдорго көрсөттүк деп, моралдык, материалдык зыянды өндүрүүнү талап кылган жоксуздарбы? Мен тарап жактан, мен биринчи адвокатым башка болчу. Башында мага ошол моральный, материальный ущерб баарын эметебиз деген, бирок ал жөнүндө талап кылынган жок. Мен адвокатым либо тигил тарап жакка сатылып кеттиби, точносын айта албайм дагы аны. Сотто демек ошол чыгарылбай калды, э? Чыгарылган жок. Анан азыр маселе эмнеде болуп атат? Райондук соттун чечиминде ал камакка алыныптыр. Андан кийин дагы апелляциялык арыз бериштиби же сиздер бердиңиздерби? Апелляциянын жалобаны ошол кошунам тарап жак бериптир. Макул эмеспиз, күнөөсү далилденген жок деп. Алар бергенден кийин биз дагы бул апелляцияны эме бердик. Биз гинекологко көрүнгөнбүз. Гинекологко көрүнсөк, гинекологдо справкасына девственная плева цела растянута деп чыгарып берип атат. Кызым ортодон ичине да жалоба кылчу, ичим ооруп атат деп. Третьеге барсак, ал жактан жакшы дечи. УЗИдин баарын өткөнбүз. Ал жактан да жакшы деп жооп берди. Көрсө ошол баягы сасык выделение келип уже же инфекция киргенби, сасык выделение келип, анан ошо мындай лечение жазып берген. Ошондой леченияны. Эми биздин апелляциялык даттануубуз, кызым акыркы сотто айтып атпайбы,
колун салган эмес, ошол психологко айтып атпайбы, колун эмес, ошол тийген жерин салган депчи. Акыркы сот учурунда психологдун өзүн айтып берди ошентип. Ошол момент айтпай калыптырмын. Ошол акыркы эмеде психолог айтыптыр. Мамама айткандан уялып атам, ошол коркуп атам. Ал байке деген мен тийген жериме колун салган эмес, ошол өзүнүн тийген жерин салган дептир. Анан судьяга да ошентип айтып берди. Ошол тийген жерин салган деп. Азыркы биздин даттаныбыз эме болуп атат. Зордуктоо менен кесилсин деген. Апелляциянын даттануусу ошол болуп атат. 8 жыл аз, менин кызым 9да болсо, 8 жылдан кийин менин кызым 17 жашка чыгат. Бул кызым канчага чыкпаса дагы өмүр бою калат деп ойлойм. Стресс өмүр бою калат, эсинде калат кылгандары. 8 жыл аз. Эми булар ошол өздөрү биринчи апелляционный жалоба берип даттанып атышат. Дальше ошол чуркайм, ошол зордуктоо менен кесилсин суроого көбөйсүн. Биздин урматтуу Камчыбек Дашаевичке дагы ошол айткымге суранат элем, ошол биздин эмебизди өзгөртүп суроо кошуп берет. Алар тараптан кандай аракеттер болуп атат сиздерден? Апелляция алып бергенде алар акталышын талап кылып атабы кайра? Алар кошунам тарап жактан ошол акталсын деп атат. Мен айылдан да сөз кылып атам. Ошол буюрса областнойдон чыгарып кетебиз деп да сөз кылып атышыптыр. Бул эме менен чыгып кетсе кандай болот? Башка мунусунда чыгып кетсе эгер, башка балага мындан да жаман нерсени кылат. Мага окшоп дагы башка эне ыйлап калышын да каалабайм. Балдарда мындай кичинекей балдардын күнөөсү жок мындай жердечи. Күнөөсү жок балдарды ушундай адамдар жашоосун талкалаганына мындай ичим ачышып кетет. Айыпкердин өзүнүн үй бүлөсү барбы? Айыпкер ажырашып кеткен. 1,5 жыл болуп калды ажырашып кеткенин уктум. Кошунам болсо да мен анын жашоосуна негизи килишпейм дагы. Ошол айтышты, аябай катуу ызы чуу менен ажырашкан деди күйөөсү менен. Аялы какой-то момент кризисный центрде жашаптыр 2023. Ошол зордук зомбулук көргөзүптүр үй бүлөсүнө. Айтып атышат, ошо ичип аялын сабачы деп уруп, ошо тынчтык берчү эмес экен. Балдары барбы? Балдары 2 эркек баласы бар. Эркек балдары бар. Анан ошо бир кыз бага алгам деп ошо соттон айтып атат өзү. Бирок билбейм аларды мен. Мындай анын жашоосуна мен кызыкчы да эмесмин да. Эмне болуп атканынчы. Анан кеч 2 күндөн бери 2-3 күн болуп калды. Ушундай помощь свобода деген баракча ачышыптыр. Бул жака баягы мен жөнүндө, менин ата-энем жөнүндө уже киргизип атышат. Мен социалдык тармакка аккаунт ачыптырбы? Социалдык тармакка аккаунт ачышыптыр бар. Бул жакта менин ата-энемди каралап атышат. Айтып атышат, сот боло элек, күнөөсү далилдене элек деп киргизип атышат биякачы. Болбосо Сокулук районунун уже күнөөсү табылып, уже 8 жылга кесилип атат бул адамчы. Мен апам өтүп кеткен өзү 2019. Жада калса ошол апамды да тынчтык бербей атышат. Жерде жаткан кишигечи. Бул ата-энеси ичкен немелер, мындай семьясы аябай неблагополучный деп жазып коюшуптур. Аферист деп да киргизип атышат. Сизди аферист деп атат. Мени аферист деп киргизип атышат. Анан бул жерде жазып атат, что бул аялдан несколько киши неме жабыркаган депчи. Жалган маалымат да мунун баарычы. Ошо 4 ай болду, ошо 4 айдан бери мындай магазинге да чыга албай калдык ушечи.
ар бир магазинге кирип бизди жамандашат. Атын ал биз ал айылда ой. Мен атамдын үйү болот. Атам жалгыз калгандыктан мага бүтүп кеткенден кийин биз ошол жакта карап жашачубуз. Менден кийинки эки иним Москвада ошол жакта иштеп кетишкен. 1-2 жыл болуп калды. Азыр дагы ошол айылда жашап, соот бүткүчө ошол жашап турабыз деп оюбуз болуп атат. Андан кийин дальше уже жашообузду дагы башка жака көчүп кетебизби, ошол өзгөртпөсөк бизге тынчтык бербей калышты. Бул ошол өздөрү ачкан баракчага эле өзүнүн ошо биздин өзүнүн эле кошуналары жазып атат, что бизге тынчтык, кыздын семьясына тынчтык бергиле деп комментарий жазып атат. Бирок рахмат элге мени колдоп жазып атышат. Бирөө да буларга болушуп жазган жок. Өздөрүнүн эле беттерин да көргөзбөй, булар бул аккаунтта ким экенин да билбей атабыз. Өздөрүнө жаңы аккаунт ачып алып эле өздөрүн колдоп атышат, бирок элдер в основном мени колдоп атышат. Бул колдоп, сизди каралап, сизге жала жаап ошондой сөздөр жазылып атабы? Бул жакта бизди каралап, ошол жалган маалыматты киргизип атышат бул жерге. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта менин бардык справкаларым бар, экспертизаларым бар. Өкүм өзүңүз окудуңуз. Билбейм, булар бул менен эмнеге жеткиси келип атат, же ошентип мени каралап тууганын алып чыгып кетемин деп ойлоп атабы? Эч түшүнбөй койдум буларга. Бул аккаунттун ким экенин табыш үчүн бир органдарга кайрылдыңызбы? Адвокаттарым кечээ жазып даярдап берди. Бүт баарын тиркеди. Бүгүн барып тыштап келдим. ГКМБга тыштадым. Президентке тыштадым. Генеральный прокуратурага тыштадым. Арыз жазып тыштап койдум. Буюрса ошол табат, жакын арада табат деген үмүттөмүн. Квартирага баягы чыгып кетеличек, азыр үйдө өзүм декретте болчумун. 1 жаштагы кызым бар, анан жолдошум арендага машина айдайт, анан баягы ош бетер кыйналып калабызбы дейм да. Анткени башында аябай кыйналдык. Аябай кыйналдык да. Анан мен бул нерсенин баарын ошол эмеге интернетке чыгаргандан мага элдер жардам берди. Морально дагы, материально дагы жардам берди да аябай. Ошол менен да кичине болуп калды окшойт. Эми ушул дагы могу киргизип атышпайбы, могу же аккаунт ачып алыпчы. Бул жака айтып атышат. Акча үчүн кызын ушул нерсеге алып барды. Бул кызын бул өзү ушинтип иштечи деп да мени ушинтип айтып атышат. Буга чейин да ушинтип мен бирөөлөрдү ушинтиптирмин да. Анан эми ошол кызымды да кошатыптырмын. Биринчи интервью Кактуска бергенде комментарийлерди окуп калдым. Мен ошол ким экенин бирок аны да билем мен. Ал клевета боюнча да мен кайрылгам органдарга. Эме деп жазыптыр. Кызы уже профессионал деп. Ал менин 9 жаштагы кызыңыздыбы? Менин кызымды профессионал деп жазыптыр. Ушундай иштер боюнча профессионалдуу табы? Ушундай иштер боюнча менин кызым профессионал экен да уже. Менин кызым башы кукладан чыкпайт азыр. Оюнун баары кукла. Анан билбейм кантип ошол менин кичинекей кызымды кантип ушинтип айтып атышат. Болбосо соттон деле көрүштү менин кызымдын абалын. Эсин ооп, жыгылганда ошол баары тең карап турду. Анан ошол жерден менин подружкам баарын уже эметти. Прокурор курушуп баштагандан ары басып кетишти дейт да. Каждый раз кызыма мындай барып сотко барып показания бериш оор да. Каждый раз бул мени эптеп айыктырып мындай унутканга аракет кылып келатабыз да биз. Улам сотко барып кайра бериш кызыма оор. Кошунамдын көрмөк турсун даже ошол атын укканда жүрөгү зыркырайт да. Сразу өңү кубара түшөт. Эмне келиптирби депчи. Сразу эле келиптирби деп сурайт да. Мен же чыгат экенби түрмөдөн деп. Мен айткам, түрмөгө камалды, келбейт болду депчи. Ошол коркот. Атын укканда эле баягы эметет, коркот.
демек кайра мындай сотко алып баруу кыйын экен да, балким ошону сотко Кайра алып сотко барбайлы. алып барыш кыйын. Ал кызыбыз даже мага ишенесизби, эме болуп кетет, жанагы соттун баягы эмеси болот экен, баары бир сүрү бар дегендей. Мен даже мага даже кыйын болот, анын кичинекей менин кызым, билбейм, менден 10 эсе жаман болот болуш керек. Үй бүлөңүзгө жала жаап барган адети өтпөйбү? Сиздер өзүңүздөр эмне менен алектенесиз? Декретке чейин эмне менен алектенчүсүз? Үй бүлөңүз тууралуу балким мүмкүн болсо кыскараак айтып Үй кетсеңиз. бүлөбүз боюнча айта кетсем, жолдошум ошо арендага машина алып таксовать этет. Өзүм ошо декретте болчумун данный момент, кызым кичинекей. Азыркы учурда 1 жаш 1 ай болду. Декретке чейин кассада иштечүмүн. Мамам көзү тирүү кезде ошо балдарымды алып калчу мамам. Биз ошо Москвада иштечүмүн, кассада, ошол магазиндерде кассада ошондо иштечүмүн. Рахмат. Анда ушул иш акыйкат тергелип, сот адилеттүү чечим чыгарат деп үмүттөнөбүз. Мындай учур эч кимдин башына түшпөсүн дейли. Ар дайым акыйкат жеңсин.